ушул жерде Марат мырза, мен ушул жерде 3 жыл мурун айткам да, ошону токтоткула депчи. 3 жыл болду. Андан кийин 3 кино көрдүм ошондой реклама мененчи. Эмне Кыргызстандын ден соолугу келечеги мага эле керекпи эмне? Билесиңер, могу жергечи мындай. Силерге эмне деп айтышты деле билбей калдым мен, Марат мырза. Чын ачымды айтып кетейин. Эмне кылыш керек силер менен? Сүйлөп барып соттошуш керекпи, көрсөтүш керекпи? Эмне кылыш керек негизичи? Соттошолу десең келгиле соттошолу. Аягына чейин чыга алам да. Мыйзам сот чечсин да. Келесиңер муакта монда бир сказкаңарды айтып берип атасыңар мага. Зачем? Эмне кереги бар? Эгер силер бир тамекинин, спиртной напитоктун рекламасы үчүн акча алгыңар келсе, мондай сказканын эмне кереги бар мына кылып келип? Жомокторуңарды айтасыңар келип, мондай отат, өнүгүп атабыз, өсүп атабыз, кыйратып атабыз депчи. А киноңордо болсо, кинотеатрда кино көрүп атсам болсо, мага Winston X-Style двойной капсула бергилечи деп айтып атат кинодочу. Мына жерде 5 зыңкыйган кыргыздын жигиттери жүрөсүңөр. Как вы это допустили? Эрлан мырза жооп берсем болобу? Вот. Мен 2 ай мурун эле дайындалгам. Бүт биякта төрдө отурган. Борбой жооп берип коңуз. Ошол. Рахмат. Бүт барыбыз эле Кыскартыңыз, жооп берип коңуз. Рахмат. Эрлан мырза. Туугандар, мындай да, Марат мырза, сизге дагы айтып кетейин деген жерде, мындай да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда болуп аткан нерсе, эртеңки күндө биздин келечегибиздин ден соолугу да, кыргыз улутунун ден соолугу да, мындайча айткандачы. Анан эгер силер ушундай нерселерге жол берип, ушундай рекламаларга жол бере турган болсоңор, ал жерге андай ограничение да кое албайсыңар. Силер мыйзам жол бербейт, түшүнүп атасыңарбы? Мыйзам жол бербейт силерге андай кинону көрсөтүп чыгарганга. Эмнеге менин балдарым кинотеатрда ошондой кино көрүп атат? Конкреттүү түрдө рекламасы менен, прямой реклама менен көрүп атат. Силер мага азыр эчтеке деп жооп бере алмайсыңар, Марат мырза. Вы вообще не имеете права просто отвечать.